Айланамдагы адамдарга карап тынчсызданып өзүмө суроо беремин. Эмне үчүн алар мындай нерселер менен алектенип жатышат? Пикирлөөңдү, оюңду өзгөрт, ошондо жашооң өзгөрөт. Мен айтып жаткан нерсе бул атактуу болуу жана бул үчүн эч нерсе кылбай жаткан жаштар жөнүндө. Каалоо. Жок, бул нерсе аздык кылат. Аракетсиз жана жалкоолук менен бир нерсеге жетишүү бул эң катачылык. Сен чындыгында эмнени каалашыңды аныктап алышың керек. Түшүнүшүң, эмне себептен мындай кылып жатканыңды аңдашың зарыл. Эгер сен өзүңдө кандайдыр нерсе жашырынганын сезсең, ичиңде талант катылган болсо, жана сен ошол жашыруун талант менен алектенип, ырахатта боло турган болсоң, бирок айланамдагы адамдарга карап тынчсызданып өзүмө суроо беремин. Эмне үчүн алар мындай нерселер менен алектенип жатышат? Жаткан ишиңе пикирлөөңдү, оюңду өзгөрт, ошондо жашооң өзгөрөт. Мен айтып жаткан нерсе бул атактуу болуу жана бул үчүн эч нерсе кылбай жаткан жаштар жөнүндө. Каалоо. Жок, бул нерсе аздык кылат. Аракетсиз жана жалкоолук менен бир нерсеге жетишүү бул эң катачылык. Сен чындыгында эмнени каалашыңды аныктап алышың керек. Түшүнүшүң, эмне себептен мындай кылып жатканыңды аңдашың зарыл. Эгер сен өзүңдө кандайдыр нерсе жашырынганын сезсең, ичиңде талант катылган болсо, жана сен ошол жашыруун талант менен алектенип, ырахатта боло турган болсоң, бирок муну ишке ашырууга ийгиленип жатсаң, ушул нерсени унутпа. Дүйнөдө жетишип болбой турган бийиктик жок. Адамдар айтышат, кылып жаткан ишиңе көбүрөөк убакыт бөлүшүң керек деп. Ооба, бул чындыгында эле туура. Аткарылып жаткан ишиңизге ар дайымкыдай эле өзгөрүүсүз күч сарптасаңыз, албетте сиз күткөн натыйжага жетишүү кыйын. Ал эми катуураак мээнет кылсаңыз, сиз күткөн натыйжага тезирээк жетесиз. Бул нерсе жеңил эмес албетте. Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн ар дайым иштешиңиз керек болот. Эгер азыр кылып жаткан ишиңизден көңүлүңүз толбосо, ырахат албасаңыз, демек эртеби кечпи баары бир бул ишиңизди таштайсыз. Мындайча айтканда жеңилесиз. Эгер сиз алдыда ким болушуңузду белгилеп алган болсоңуз, демек сиз көп убактыңызды ошол жааттын тажрыйбалуу инсандары менен өткөрүшүңүз керек. Айланаңыздагы адамдарды ушинтип тандаңыз. Анын адеби, тажрыйбасы, билими сиздикинен жогору болсун. Ошондо сиз аларга карап аракеттенесиз. Себеби сиз айланаңыздагы адамдар менен максатыңызга тезирээк жетишиңиз мүмкүн болот. Ошондуктан айланаңыздагы адамдарды сөзсүз кылдаттык менен тандаңыз жана алардан бир нерсени үйрөнүңүз. Сиз жетишиңиз керек болгон нерселерге жетип болгон адамдар менен таанышыңыз жана алар менен жакын болуңуз. Сиз эришүүнү каалаган даражага алар жетишип болгон. Демек сиздин да ал даражага жетишиңиз жеңил болот. Сизди курчап турган адамдар көп. Жакындар, тааныштар, кошуналар. Аларды ушунчалык иргеңиз жана сизден жогорукуларга карап аракет кылыңыз. Мына ошондо гана максатыңызга тезирээк жетесиз. Ошончолук мүмкүнчүлүк бүгүнкү дүйнө мүмкүнчүлүк жана кыйынчылыктардан турат. Мындан 2000 жыл мурда дүйнө мүмкүнчүлүк жана кыйынчылыктардан турган. Дагы 2000 жылдан кийин да дүйнө мүмкүнчүлүк жана кыйынчылыктардан турат. Баары сизге байланыштуу. Тагыраагы сиз дүйнөнү кайсыл тараптан карашыңызга байланыштуу. Көпчүлүк жаштар айтышат, бизде мүмкүнчүлүк жок деп. Мен дагы кудум ошондой дегенмен. Баардык мүмкүнчүлүктөрдү менден мурун чоңдор ойлоп таап жасап бүтүшкөн. А биз үчүн жаңылык калган жок деп ойлоор элем. Бирок мен ушуну түшүнүп жеттим. Мүмкүнчүлүктөр кыйынчылыктардан кийин туулат экен. Эгер сиз кыйынчылыктарды жеңгенди үйрөнсөңүз, сиз ооматтуу адамга айланасыз. Кыйынчылыктар менен канча көп күрөшсөңүз, ошончолук мүмкүнчүлүгүңүз арта берет. Тыным албай өзгөрүп турган бул дүйнөдөгү эң жакшы сапат бул тоокелчилик менен чечим чыгаруу. Көпчүлүк адамдар анык чечим чыгаруу убакытта экиленишет жана тоокелчилик жолун тандашат. Эгер өсүүнү каалабасаңыз, өзгөрүүгө аракет кылбасаңыз, демек ар кандай учурларда да жеңилишиңизге туура келет. Ошондой эле мындай абалда атаандаштар арасында сиз эч кимге айланасыз. Шоо жолдору тегиз эмес. Көпчүлүк белгилүү адамдар ооматсыздык. Эми сизге кеңешим. Билбей туруп тоокел кылбаңыз. Балким анык план менен аракеттениңиз. Адамдар чечим чыгарууда чочулашат. Ойлорунда бул нерсени кыла албаймын деп ойлошот.
Эгер алдыларына чоң максаттарды коюшса, андай учурда ууматсыздык жөнүндөгү ойлору да жогорулап барат. Жыйынтыгында алар жеңилүүдөн коркуп артта калышат. Булар жашоосун өзгөртүүдөн корко турган чечкинсиз инсандар болушат. Мен жеңилүүдөн коркпоймун. Жеңилүү жашоонун бир бөлүгү. Эч ким ар дайым ууматтуу инсан боло бербейт. Жыгылган адам үчүн каталар тажрыйба берет. Эч нерсе жасабай олтурган адам гана ката кетирбейт. Бул жашоо жолдору тегиз эмес. Көпчүлүк белгилүү адамдар ууматсыздыкка учурашкан, банкрот болушкан. Генри Форд жашоосунда 5 жолу чоң ууматсыздыкты башынан өткөргөн. Стив Джобс өзүнүн компаниясынан айдалган. Билл Гейтс $1 миллион бир канча жолу колдон чыгарган. Дональд Трамп миллиондогон долларларын жоготкон. Демек, чыныгы ийгиликтүү инсандар жыгылуудан эч качан чочулашпайт. Алар ар дайым аракетте, эч качан тыным алышпайт. Булар көп болот. Бирок алар ошол жеңилген. Мектепте бизди ушинтип үйрөтүшкөн. Эгерде катана күнөөнү сен кылган болсоң, демек сен ууматсызсың. А жашоодо болсо андай эмес. Көбүрөөк адашыңыз. Эртерээк ката кылып, келечек үчүн тажрыйба топтоңуз. Мени ушунчалык таасирленткен нерселердин бири адамдардын жеңилүүдөн коркушу. Бирок жеңилүү дагы кайра бутка туруу үчүн мотивация болуп эсептелет. Сиз ката кылуудан, жеңилүүдөн чочулабашыңыз керек. А сиз жеңилдиңизби? Анда жашоодогу эң кымбат, баалуу нерсе тажрыйбага ээ болдуңуз. Ууматтуу инсандар дайым ууматсыздыктарга чыдашат. Алардын жашоосунда ууматка караганда жеңилүү, утулуулар көп болот. Бирок алар ошол жеңилгендеринен, жыгылгандарынан тажрыйба топтоп жогоруга көтөрүлүшөт. Демек сиз мүмкүнчүлүктөрүңүздү пайдалануу жөнүндө дагы кайра ойлоп чыгышыңыз керек. Эгер билсеңиз, жеңилүү жана каталар сиздин кайсыл тармакта иштешиңиз жөнүндө маалымат берет. Ошол себептен бул нерсени эске тутуңуз. Эртерээк адашыңыз. Кээде көп адашып туруңуз. Жана эң негизгиси, келечектеги тажрыйба үчүн адашуудан эч качан коркпоңуз. Сиз Азамат Баетов тарабынан кыргызчаланып, көркөм окулган баалуу аудио китепке ортоктош болдуңуз. Эгерде сизге жаккан болсо, же таасирленте алган болсом, анда кубанычтамын. Эми сиздин да бир ооз ширин сөзүңүз мени дагы да изденип, кийинки макалаларды даярдоого таасирлентерин унутпаңыз. Демек, комментарийге өз оюңузду калтырып, достор менен бөлүшүңүз. Ийгилик сиз менен болсун.